Аэропорттун кызматкеринин видеосу талкуу жаратты. Социалдык тармактарда аэропорттун кызматкеринин видеосу талкуу жаратты. Видеодо кызматкер өзүнүн баракчасында түз эфирде отурган учурда тартылып алынган байкоого болот. Интернет колдонуучулары кызматкердин жумуш учурунда түз эфирде отурганын, сөгүнгөнүн жана сагыз шайнаганын сынга алышкан. Көпчүлүк аэропорттун кызматкери чет элден келген туристтер мамиле кыла турчу алгачкы адам экенин айтып, ал өлкөнүн жүзү экенин жазышкан. Если нет бабла в кармане, то Ой, көрпегім готун саята. Вид перевозки. Я слушаю вас. Доброй ночи. Там осман сел, и пассажиры говорят, что они заказывали ВИП. Съездили туда. нам заявку не оставляли. Что им говорить, что через офис шли? Подскажите, пожалуйста, фамилию. Ну, я знаю фамилии. Фамилию подскажите. Извините, они уверенно сказали то, что через вип-зал будет проходить? Сейчас вот звонят. Если нужно забрать, мы заберем без проблем. Төлеймін десе. Абзақ келе алып бар. Төлеймін десе. Жоқ, барғанда сұрайсыңдар да. Оплата по факту будет у вас. Шириева, Разбаева. К сожалению, такой заявки не было. Вы спросите, нужно будет забрать или не надо. Шариева. Болмаса барып берейін. Бара беріп әрекет. Асман, да? Оплата 4000 деп қойды. Бөлісі 600. Стоянку подскажите, пожалуйста. Джулет. 3 Джулет 6. Асман, Джулет тауып астына білесің ғой стоянка. Тақты алайын. Же мен кете берейін, айтып болсаң апа. Джулия 3. Все, приняли, спасибо. Асман, екі стоянкасы бар, башқа жағы болды. Арген, оплатасы не забудьте просто сразу. Если заявка алу десе, аны заявка жоқ, по факту төлейсіңдер деле. Аласың ғой деймін. Интернетте видеосу тараган аэропорт кызматкери жумушунан бошотулду. Аэропорт кызматкери Серепкейжинин редакциясы менен байланышып, ал өз жазасын алганын жана 10 февраль күнү жумуштан кеткенин билдирген. Милиция спецназ менен Фейсбуктагы терс посттору үчүн 50 жаштагы адамды кармады. Социалдык тармактарды текшерүү учурунда укук коргоо органдары Фейсбукта Берик Держинский деген ат менен аккаунт ачып, өлкө башчыларына каршы терс маалыматтарды үзгүлтүксүз жарыялаган адамды аныкташты. Ал постторунда бийлик өкүлдөрүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө жана бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, укук коргоо органдары аккаунт ээсинин ким экенин аныкташкан. Ал 50 жаштагы жаран болуп чыккан. Анын үйүндө тинтүүгө алуу учурунда элдик кеңеш кыймылынын күпөлүгү жана башка далилдер табылып, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Булак, Сокол Медиа. Бишкектеги мектептин ажатканасында чоң класстагы балдардан токмок жеген окуучу жандандыруу бөлүмүндө көз жумду. Бул тууралуу депутат Надира Нарматова билдирди. Анын айтымында 8-класстын окуучусу 21 январда номер 72 мектепте сабалган. Эл өкүлү мектеп жетекчилиги менен милиция окуяга кайдыгер карап жатканын айткан. Милиция тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүп, экспертизалар дайындалганын билдирди. Жалкычы районуна жайгашкан Сыдыков атындагы 72 орто мектепте билим берүү
берүүдө ажаткананын ичинде 2010-жылы 3-июлда туулган Айтпаева Нас Дөлөтбекович деген баланы чоң балдар рекеттик тартипте ур токмокко алышып реанимацияга түшкөн дагы ошол жерде каза болуп калган. Телеке каршы бул каза болуп калган баланы ошол жерден жардам көрсөткөнгө аракет кылышкан, кеч болуп калгандагы ошол жердеги Ички иштер министрлигине бардык мектептин директорлори, анан тарбиялык иштин жетекчиси ошол эле мезгилде ошол жердеги участкалык Мамбеткулов Нурлан деген милиция өз милдеттерин кыянаттык менен пайдаланышып, камераларды өчүрүп, бүгүнкү күндө карабастан ушул баланын өлүмүнө кайдыгер мамиле жасап атыптыр. Ошондуктан берип эле койбойсузбу? Кайрылууну берип коюңуз. Мен берем азыр Алмаз Акынжанович. Ошон үчүн буну протоколдук тапшырма катары кабыл алып, Алмаз Акынжанович, эми баланы жоготуу деген оңой нерсе эмес. Бул боздоп аткан ата-эненин үнүнү ошол укук коргоо органдары карап, текшерип, тез арада муну жыйынтык чыгарыш керек. Болгондо дагы мектептин ажатканасында болуп аткан окуя болуп атат. Ушуну мен сизге азыр тапшырып коеюн, көңүл буруп, тез арада жыйынтык чыгарганга көзөмөл салып берсеңиз. Yeah.